Биздин эки бизнесибиз бар азыркы учурда. Эки чоң суулук салонубуз бар Ош шаарында. Жана ошондой эле тармактык маркетинг бизнесибиз. Тармактык маркетингде биз баштап көптөгөн нерселерди түшүнүп, 0дон 1000 сом менен ишти баштап, жакшы ийгиликтерге жетип, Кыргызстан боюнча жакшы ийгиликтерге жетип, Кыргызстан боюнча атыбыз да жакшы чыккан. Анан бир убактарда дагы бир бизнес кылалы деп, тармактык маркетингде иштеп атып, биз 7-8 бизнести ачып, аракет кылып, текшерип, иштеп, ачып көрдүк ошол бизнестерде. Дагы бир бизнес болуп калсын деп. Дагы бир акча түшүүчү булак болуп калсын деп, финансылык эркиндикке жетүү максатында ошону ачып койгонбуз. Анан 7-8 бизнестин ичинен бирөөнү тандап алдык, калгандарын жаап салдык. Кээ бирлери өзүнөн өзү банкрот болуп калды. Өзүнөн өзү болбоду, биздин күнөөбүз, биздин жетекчи катары, биздин ишкер катары каталарыбыздын айынан жабылып калды. Күчүбүз жетпей калды ошол бизнестерге. Анан ошол бизнесте жана тармактык бизнесте адис катары дагы кошумча бир эки сөздөрдү айтып кетсем. Башка бизнестердин ээлери астындагы адамдарды болуп кетсин, бай болуп кетсин, эркин болуп калсын, эртең иштебесе да акча түшүп турсун, инвесторлорго окшоп, шоро компаниясынын ээсине окшоп, же банктын ээсине окшоп, эртеден кечке иштебесе да акча түшүп турсун. Ал эртеден кечке акча табыш жөнүндө ойлонбостон, үй бүлөсү жөнүндө ойлонсун, чет өлкөлөргө чыксын, кааласа даватка чыксын деген ойду башка бизнестердин ээлери өзүнүн астындагы адамдарга ошону каалап кетпейт жана ошого жардам берүүгө аракет да кылбайт. Бул чындык, ачуу чындык. Мен жамандагандай болбойм. Мен ошол бизнесте биздин экинчи бизнесибиз бар деп атабыз. Тармактык эле маркетинг эмес, кадимки бизнесте да бизнесибиз бар. Мен мурун кээ бир адамдар тармактык маркетингде башка чоң бизнестерден келген, өздөрүнүн базары бар адамдар келип ушул сөздөрдү айтса, эми макташ үчүн айтып атат деген ой келген. Чынында өз башымда көргөндө бул чындык экенине ишендим, ынандым. Мына көрүп кетели. Стоматологияны ачкан киши, стоматологиянын ээси, стоматологтордон турган команда куруп, ошол команда аркылуу акча табат, көп акчаларды ошол команда аркылуу табат да. Мына стоматолог айталы, тишти жасады, ошонун 40%, 50%, же 30%ын стоматологияга тапшырат. Аренда жана башка чыгашалардын деп, стоматологтордун саны көп болуп, жана кардарлары көп болуп, жана алар күчтүү болсо, ал стоматологиянын ээси байып, жакшы акчалар таба алат. Деги эле бизнес кургандын баары жарым жыл, 1 жыл, 2 жыл бекер эмнеге иштешет? Ушул ийгиликке жетүү үчүн иштешет. Ушул келечек үчүн иштешет. Анан бирок бир нерсе бар, жана айтып кеттик, ошол стоматолог өзү эртең стоматология ачып алсын деген каалоону айтпайт эч ким. Стоматологиянын ээлери. Эч бир бизнестин ээси астындагы адамдар өзүнүн ошого окшогон бизнесин ачып алсын, ошодон байып кетсин деген ойдон алыс, жана ага түлкү да жардам да бербейт. Эгерде тууганы болсо, өтө жакын досу болсо жардам бериши мүмкүн. Бирок ага кызыктар эмес. Адамгерчилик катары гана жардам бериши мүмкүн. Бирок стоматология же жана башка көптөгөн бизнестер ушуга түртпөйт. Өзү система өзү андай эмес. Тескерисинче бул конкурент болот. Өз бизнес системасын ачууга түртпөйт жана жардам да бербейт жана үйрөтпөйт. Мына бул ачуу чындык. Ошондо бул адал бизнес болуп калат. Ал эми тармактык маркетингде астындагы адамдарга сен да өз бизнесиңди ачсаң болот. Бизге окшоп чоң лидер болсоң болот, чоң соода уюмун түзүп, соода бизнес системанын ээси болуп калсаң болот. Эртең келечекте бизнес системаң күчтүү болуп, стоматология ачканга окшоп, өзүнөн өзү иштей бергенде сага акча түшүп калат деген ойду айтса, арам болуп калтат дагы. Стоматология тескерисинче андан алыс болсун, андай мен адамдарым антип кетип калбасын, өз бизнесин ача албасын деген адамдардын бизнеси адал болуп калтат. Ал эми тармактык маркетингде сен байысаң болот, ушул бизнес аркылуу көтөрүлсөң болот. Мен сага жардам берем деген үчүн арам болуп калтабы? Ушундай болуп калтабы? Туура элеби? Туура эле түшүндүкпү биз? Салондун ээси, мына биздин салонубуз бар деп, салондун ээси мына өзүнүн астындагы командасында күчтүү визажисттер, чач тарач жана башкалардын кардарлары көбөйсүн деп ошонун үстүнөн иштейт. 1 жылбы, 2 жылбы, 3 жылбы иштейт. Ошол күчтүү команда жакшы акча таап атканда, визажисттер жана чач мастерлер кетип калбаса экен, өзүнүн чач тарачын ачып албаса экен деп иштейбиз биз. Бардык эле бизнестер ошондой. Өзгөчө кичинерээк, чаканыраак бизнестерде ошондой, Бизде эми кетип калса, албетте башка маселелер келе берет. Атын чыгарып койдук, атын чыгарып койгондон кийин ал нерседен коркпой калабыз. Бирок ал коркунуч баарыбызда тең бар. Ошол себептен мына бир визажистибиз же чач мастерибиз өзүнүн чач тарачын ачып алса экен деген ойдон алыспыз. Жана аларды биз ага үйрөтпөйбүз. Үйрөтсөк өзүбүзгө конкурент даярдаган болобуз. Адамгерчилик катары үйрөтүшүбүз мүмкүн, бирок бизнес көз карашы менен караганда биз аларга шарт түзүп бербейбиз жана анын үстүнөн иштебейбиз. Өз бизнес системасын ачуу үчүн биз жүгүрбөйбүз аларга. Демек, биз аларга акча табууга жардам беребиз, жумуш орундарын жасап беребиз, акча табуу үчүн шарттар түзүп беребиз. Бирок бизнестин ээси өз бизнес системасын ачышка биз шарт түзүп бербейбиз жана ага жүгүрбөйбүз. Кадимки бизнестин логикасы ушул. Ушул адал болуп дагы. Тармактык маркетингде тескерисинче башкаларга бизнестин ээси болууга жардам берип атабыз. Аларга бизнес курууга үйрөтүп атабыз. Бизнестин ээси, жетекчи, лидер болууга ой жүгүртүүсүн даярдап атабыз. Аларга бизнес куруп бергенде жардам берип атабыз. Адамдарга эркин жашоого жетүүгө умтулуу пайда кылтабыз. Биз ошол ишибиз үчүн арам иш жасап аткан болтабыз ошондо. Биз ушул ишибиз үчүн, демек биз ушул ишти жасаганыбыз үчүн
арам деген атка конуп атабызбы ошондо. Бул боюнча мына көбүрөөк түшүнөм десеңиз, эгерде сиз бизнес система эмне, бизнес эмне, мен эртең келечекте иштебей калсам да түшүп турчу бизнес куруп койсом, ошол мурун жасаган мээнетим үчүн, ошол мээнетимдин үзүрүн кийин көп жылдар бою эртеден кечке иштебесем дагы, башка бизнес куруп атсам да түшүп турса экен, ушундай бизнес куруп койсом экен десеңиз, анда мына ушул чакан бизнестин ээлерине деген YouTube'дагы видеобузду көрүп кетсеңиз болот. Ошол жерде ушул сырлар менен бөлүшүп кеткенбиз биз. Жанагы кулдар жана кожоюндар деген видеобузду көрүп кетсеңиз болот. Ал жерде бизнестин кулу жана бизнестин кожоюну деген эки түрдүү көз караш бар. Ошо эки түрдүү көз карашты үйрөнүп алсаңыз болот, түшүнүп алсаңыз болот. Чыныгы бай жашаган, чыныгы эркин жашаган адамдардын көпчүлүгү алар бизнес система курган. Ал эми эртеден кечке бизнестен алыстай албаган, оруп калсам эмне болот, акча түшпөй калат, кантем деген адамдардын көпчүлүгү бизнестин кулу болушат экен. Ал эми бизнестин кулу болбойн дегендер башкаларга жардам берип көптөгөн адамдарга же жумуш орундарын пайда кылыш керек экен, же болбосо аларды ийгиликке жетүүгө жардам бериш керек экен. Тармактык маркетинг ошого шарт түзүп атат. Биз ушуну айтып атканыбыз. Кийинки нерсе, бизнес чоңойгон сайын пирамида курула баштайт да, кандайдыр бир уюм курула баштайт. Мына мисалы үчүн биздин бизнесте, биздин сулуулук салонунда Кудай буйрса ушул жылы 1 жыл ичи директор ишке алалы деп атабыз. План боюнча азыркы учурда администратор иштейт. Мына администратор мына 1 жылдан биз директор аркылуу администраторду башкарып, администратор жана директор аркылуу маркетинг жана башка отделдерди башкарып, администратор аркылуу чач мастер, визажист, көптөгөн мастерлердин кызматтарын сатып, алардын ишин көзөмөлдөйлү деп атабыз. Директор жана администратор аркылуу эми ушул учурда биз мына 1-чи, 2-чи, 3-чү адамдан ишинен биз пайда көрүп калат экенбиз. Башкача айтканда, 2-чи, 3-чү адам жакшы иштеген үчүн бизге акча түшүп калат экен. Бир убакта болгон, бир убакта биз мына чач мастерлерди, визажисттерди өзүбүз башкарганбыз. Демек биз администратордун дагы, директордун дагы, маркетологдун дагы ишин өзүбүз жасап жүргөнбүз. Азыркы учурда эми акырындык менен атайын адамдарды байлап, ошол бизнесибизди чоңойтуу иретинде жана иреттештирүү, иерархия түзүү жана тартипке келтирүү максатында ушундай уюм куруп атабыз. Эми ошондой биз арам жолго кетип аткан болуп калабызбы? Анткени биз 3-чү, 2-чи адамдын иштегенинен акча көрүп калабыз. Эгерде ушул экөөнү алып салсак, өзүбүз түз башкарсак, анан ошондо адал болуп калабы? Эгерде биз чубак ажынын сөзүнө таянсак. Чакан кичине бизнестерде бизнес ээлери түзмө-түз иштейт. Чакан бизнес болгондо биз ушундай элек. Бизнесибиз чоңойгон сайын бизде орто жолдо адамдар пайда боло баштады, өзүбүз түзмө-түз жетишпей калдык. Жана мурункудай эффективдүү жасай албай калдык. Жана дегеле бизнести чоңойтам деген адам сөзсүз ушундай уюм куруш керек да. Эми ушуга таянсак, чоң бизнестердин баары арам болуп калат мына. Ушулардын баары арам, булардын жетекчилери, ээлери ушуну түзгөндүгү үчүн булар арам болот, булар сүткөр болуп калат демек. Кайдымкы дүкөндөрдө жана башка жерлерде сиз сетевой маркетингде жасаган ишти жасап жүрөсүз, хобби катары. Акысыз жасап атасыз. Эч ким суранган жок, бирок сиз аны жакшы көрүп жасап атасыз. Демек сиз сетевой маркетингде иштеп атасыз, бирок акысыз. Сиз ошол сетевой маркетинг ишин жасаганыңыз үчүн сизге эч ким акча төлөбөй атат. Бирок сиз ошол ишти дагы эле жасап атасыз. Мисалы үчүн мына бир жакшы доктурга барып белиңизди же айталы бетиңизди тазалаттыңыз, же болбосо кандайдыр бир ден соолук боюнча же сулуулук боюнча проблемаңызды чечтиңиз дейли. Анан сиз ошол проблемаңызды чечкендиктен кимдир бирөө ошол проблемасы бар болсо байкап калсаңыз, сиз эмне кыласыз? Мактап айтасыз ошол докторду туурабы? Же докторду, же болбосо косметологду, же болбосо дерматологду мактап айтасыз. Анан сиздин тааныштарыңыз ошол докторго барып кардар болушат. Эми сиздин таанышыңыз ошол докторго барып кардар болгондон кийин, ал да жактыргандан кийин, ал да өзүнүн тааныштарына мактап ошол докторго кардар жөнөтөт. Туурабы? Мына көпчүлүк тааныштарыбызга тааныштарын айтып отуруп, мына ошол докторда, же косметологдо, же дерматологдо кардарлары көбөйөт. Сетевой маркетинг ушул жасаган ишиңиз үчүн же арзандатуу берем деп атат, же белек берем деп атат, же акча төлөйм деп атат, Доктор болсо сизге акча төлөгөн жок. Демек сиз дайым ушул ишти акысыз жасап атасыз. Реклама ишин, ооз-эки реклама ишин сиз дайым жасап атасыз. Сетевой маркетинг, тармактык маркетинг ооз-эки реклама үчүн акча төлөйт. Бир тууганчы кинону көрдүңүз, кино көрөбүз, дүкөндөргө барабыз, ресторандардан тамактанабыз, эс алуу жайларына барабыз, окуу борборлоруна барып окуйбуз, университеттерге окуйбуз. Ошолордун баары бизге жаккан болсо, парфюмерия, салондор, эс алуу жайлары бизге жаккан болсо, эмне кылабыз биз? Кийимдер сатуучу дүкөндөр болсо, сонун акциялар, сонун рекламалар болуп атса, же сонун товарларды алсак, кызматтарды алсак, анда биз эмне кылабыз? Башкаларга мактап реклама жасайбыз. Акысыз реклама жасап беребиз. Демек, бирок бизге алар акча рекламабызга акча төлөбөйт, белек да бербейт, арзандатуу да бербейт. Анан ушул система адалдагы. Тармактык маркетинг компаниясы сизге жаккан болсо, продукциябыз реклама жасасаңыз, биз сизге белек беребиз, же арзандатуу беребиз 20%, же 30%, же 10%, же акча төлөйбүз. Деген үчүн ал арам болуп калдыбы? Ушул көз караштан ойлонуп көрүңүзчү. Тиги мисалы үчүн СЛНС же Пятерочка же Макдональдс ээси чөнтөгүнө салып алат, сизге рекламаңыз акча төлөбөй, же болбосо барып массалык маалыматтар каражаттарына реклама кылат, сиз болсо ооз-эки реклама акысыз жасап жүрөсүз. Бул адал болуп атат дагы.
Анан тармактык маркетинг компаниясы жок, биз кардарлар байыраак жашасын, кардарларга пайдалуураак болсун, көбүрөөк акча чөнтөгүндө калсын, көбүрөөк белектерди берели өзүнө деген көз караш менен иш кылып атса, ал арам болуп калат. Ушундай болуп калтабы? Туура болтабы? Дүкөндөрдө самын ийди жуугуч каражаттар, шампунь, кремдер, чач боектор, тиш паста жада калса, көпчүлүк керек нерселерди биз кадимки дүкөндөрдөн алабыз. Тармактык маркетинг компанияларында да ошол продукциялар бар. Кадимки дүкөндөрдөн сиз алганыңыз үчүн сизге белектерди бере бербейт. Көпчүлүк учурда кээде болуп турат акциялар. Тармактык маркетинг компанияларында бул нерселер тез болуп турат. Кадимки дүкөндөрдөн сиз ушул реклама жасаганыңыз үчүн же алганыңыз үчүн арзандатуу алайын десеңиз дисконт сатып аласыз 300 сомго же 500 сомго, ал 1%, 2% же 3% арзандатуу берет. Тармактык маркетинг компаниялары телевидениеден көп реклама кылбагандыктан, көпчүлүк рекламалардан эконом жасагандыктан сизге арзандатуу иретинде бере алат экен. Кадимки дүкөндөрдөн сиз реклама жасасаңыз, ошо кадимки дүкөндөрдүн продукциясын мактасаңыз, сизге айлык акча төлөбөйт экен. Тармактык маркетинг ушулардын баарын жасап берет. Ошондо кадимки дүкөн адал болуп калтат дагы, тармактык маркетинг компаниялары арам болуп калтабы? Бул туура көз караш, кандай деп ойлойсуз? Кардарга жакшыраак жашаңыз, азыраак акча кетириңиз, азыраак акча сарптаңыз деп атса арам болуп атат дагы. Кадимки дүкөндөрдөн сизге арзандатуу бербей, белек бербей, бизнес баштаганга да мүмкүнчүлүк бербей атып, адал болуп атат.